достор, мынакей биз Лейлек районуна бараткан төрт көчө талаштуу жер тилкесинен өтүп баратабыз. Жергиликтөрдүн айтымында Чыр-Чатактын башы болгон эң талаштуу жер ушул жер тилке. Бул жер эгер тажик тарапка өтүп кетсе, Баткен шаар өзүнчө, Лейлек району өзүнчө анклавда калат деген жергиликтүү тургундардын түшүнүгү бар. Азыр биз Орто Боз чек ара заставасына баратабыз. Ал жакта абал кандай, мындан ары көрө жатабыз. Сиздердин ушул чек ара заставаңар төрт көчө чыгуу жерине эң жакын застава экен да. Ушул кол салуу башталганда чыңалуу кандай болду силер жакта? Мен ушул Орто Боз чек ара заставасынын башчысы Улук лейтенант Торуев Нуржигит Амангелдиевич. Бул Орто Боз чек ара заставасында биздин аракетибиз эртең мененки саат 6-дан баштап эле атыш башталган эки ташта. Ошого жараша биз өзүбүздүн позицияга адамдарын бөлүштүрүп, төрт көчөгө өзүм түшүп, ошол жердеги боевой техникаларга өзүм командовать этип, төрт көчөдө переговор болуп аткан жерден атыш чыгып кеткен. Командирлер качып чыкканга аракет кылышкан, бирок ошол жердеги зданияларга жашынганга мажбур болушкан. Анткени ок тийип калышы мүмкүн эле. Биз ошол переговорлор күтпөй, бизге аткылагандан кийин гана биз ат баштаганбыз. Ал өтпөй бул жерге заставага кол салуу болгон. Заставага кол салуу болуп, бул жерлерге көрүп тургансыздар, бул жерге мина түшкөн. Бул американский мина 60. Калибр 60 болот. Канча квадрат жерди алат ушул мина? Бул квадрат 20 метрге чейин алат, радиус 20 метрге чейин алат. Бул осколкалары бул заставага чейин кирип барган. Азыр алдында көрсөтөбүз. Андан жүрүшү. Канча жерге түшөт миналар? Миналар ушул заставанын сыртына түшкөн, заставанын аймагына эч кандай мина түшкөн эмес. Бул заставанын сыртына түшкөн. Заставага эч кандай корректировка алышкан эмес. Аткылоо болгон экен да. Аткылоо болгон. Андан кийин 3 аскер кызматкери бул тоодон үстүн тоонун кыры менен келип, ушул биздин связьды жана камераны сындырган. Тажиктердин аскер кызматкерлери. Булар прямой нападение деп эсептесе болот булардычы. Камерага чыгып, андай видеолор, тактоолор бар. Кандай куралдар менен келишкен, кантип аткылашкандардын видеолор, снимкалар бар. Андан кийин бул 3 чек ара, убактылуу чек ара постунда, тоонун чокусунда менин 5 аскер кызматкерим болгон. Ошол 5 аскер кызматкериме 25 чактуу ошол аскер кызматкери чыгып, Тажик Республикасынын бул тоо чокусу тоо биздики. Кыргызстандын тоосу. Анан Бул тоого чыгып барып атышат, Тажик. Тоого чыгып барып аткан. Алар ал жерде 5 аскер кызматкери болуп, ал жерден экөө ранен алып түшкөнгө жетишкен. 3 аскер кызматкерим аягына чейин туруп, ошол жерде аткылашкан. Аткылашып, ошол жерде шейит кеткен. Алар орусча сүйлөп багыңгыла деген, эч качан багынган эмес. 1 метр жерге болсо дагы туруштук беришип, до конца атышкан. Бул айылдын ичи бул өтө Кыргызстан боюнча эң аралаш жер болуп эсептелинет. Бул анткени бул жерде Мазейиттин жери, Таштумшук, Үчтөбө деген жерлер бар. Бул жерде соседи кыргыз, кошунусу кыргыз, кошунасы жана бир кошунасы тажик болуп жашашат. Бул кече тополондо булардын бири-бирине тийбегени кызык болду да мага. Бири-биринин үйүн өрттөгөн эмес, эч ким өрттөшкөн эмес. Бул жерде Көктерек деген айыл бар. Ошол Көктерек деген айылда 13 үй бар. 13 үй бар, мамлекет салып берген. Ошол 13 үйдө баарына кол салуу болуп, уурдап тоноо, өрттөө катталган. Тамак аштары, жатакана маселелери кандай болуп атат? Азык-түлүктөр кененде келип атабы? Азык-түлүктөр мамлекеттен жана элден келген гуманитардык жардамдар баардыгы келип атат. Бизге чейин элдерге рахмат. Жардам берип атат. Жатакана баардыгы обеспечение баардыгы бар. Бул жакта көрсөңүздөр болот. Бул жака азык-түлүктүн баарын жыйып койгон баардыгы келген. Кыргыз элине рахмат ушунча бизди унутпагандыгына.
бар. Бул жака МЧС машиналары менен жеткирип келип атат. МЧСтен жана өзүбүздүн аскер кызматкерлердин машиналары менен жарандардан жардам берип атат. Бардыгы бар эле экен да. Бар. Кыргыз элинин бекемдиги биз үчүн биздин көз карамыбыздан, андан кийин дагы биз болбосок ким деген сөздөр. Биз болбосок бул мекенди ким коргойт? Ошон үчүн жигиттер намысыбызга бекем бололу, антыбызга бекем туралы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин аркабызда турган жалпысынан Боз Адыр айыл деп айтылат. Айтылуу, Чырлуу, Төрт көчө жетилкеси дагы ушул жерге караштуу. Бул айылда мындан тышкары дагы талаштуу жерлер бар. Кандай жерлер десеңиздер, бул айылдын ичинде Тажикстандын анклав жерлери, ал анклав жерлеринин арасында дагы Кыргызстандын жери бар. Ал эми ушул чырдуу жерди болсо, өз көзөмөлүнө алып турган Орто Боз чек ара заставасы. Бул чек ара заставасынын жигиттерине терең ыраазычылык билдиребиз.